Assalamu алейкум, ардактуу Бошкордун көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздар. Бүгүн 2021 жылдын 14 февралы биз Ноокат мал базарынын, жылкы базарында турабыз. Өзүңүздөр көрүп байкагандай сындуу, күчтүү өспүрүмдөр, жылкылар, аттар көп кириптир. Баалар кандай болду биздин канал менен чогуу көрүңүздөр, лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Чыгарылышыбызды баштадык анда эмесе, мына Ноокат жергесиндеги ушул ат менен чыгарылышыбызды баштайбыз. 4 туягак, 5 качка экен. Жаш кандай мунун? 8-де. Россиядан келген бул. Бою канча чыгат? 1.70 чыгат. 72-73 бö? Көкүрөктөрү жакшы экен. Кайсы пародада болуп бул ошондо? Владимирби же тяжелоозбу? Кирбейби? Жеңилби өзү? Жеңил жүгүрөт. Жакшы жүгүрөт. Улактарга салыныбы же салына элекпи? Улакка салына элекпи? Бурун соруларына, көкүрөктөрүнү. Чоң ат издегендерге чоң аттардан тартып көрсөтөлү. Эми бу чоң аттын баасы канча болду баасы? Баасы 400 000. 400 000. Адыл экен аты. Байланышын телефон номерин калтырабыз эми. Жакса ээси менен келишесиздер. 0556 менен 00 0803 номери менен байланышсаңыздар болот. Коңшу мамлекеттерден Адыл аканын телефон номерин сурагандар +996 кодун терип коесуздар. Bir 70'ten öydü boyu. Эми бул быштыны көрүңүздөр. Бул дагы быштынын бою 1.70'тин тегерегинде экен. Улагы 100 деди. Бул байтал сатылыптыр. 90 000 сомго сатылыптыр. Бие байталдардын баалары кандай болуп жатат дегендерге реалдуу бааларды көрсөтүп кетели сатылгандарын дагы. Бул бейген байталбы? Бирде туганбы? Жаш бейген. Баасы канча бул бейнин? 100. Боозбу, кысырбы азыр? Кысырбы? Баасы канча баасы? 100. Баа бердиби базар? 78 000 сомго берилбептир бул. Ушундай бээлерди сурагандарга ээсинин номерин да айтып өтсөк. 0778 менен 171008. Бу саалып минилген эмеспи? Ошондо бир сурап коеюн. Саалган. Саалганбы? Саалган бе экен. Бул бээ тууралуу да маалымат алып кетели. Бу бооз бээби? Боозбу? Баасы канча бул бээнин эми? 90. Баасы 90 000 деди бул бээн. Бээ 75 000 сомго базарда берилбеди деди. Бул жерде да кара бээ турат. Бул тууралуу да маалымат алып бөлүшүп кетебиз. Бул канчаны тууган бээ экен? Бирде туган. Бирде туган. Аз боозбу, кысырбы? Күмөн. 80 000 сомго бээ берилбептир. Çok sabah cevap. Баа болуп аткан аттында билип кетели. Бул ат баа болуп турат. 65 000 сом учурда баа берип турушат. Рабочий ат сурагандарга 70 000 сомго баасы чыгып калды. Кичине коссоңуздар беребиз деп турат ээси. Аттардын карасын тарт дегендерге бул кара ат тууралуу маалымат алсак, канча жаш? 4 жашпы? Болдубу же жаңасы болот? Быштыдан өтүп тур дем, эсебине жаңасы. Баасы канча жаңасыдын? 150 баа болду?
Bul ele qaysi жердин аты? Көкбел. Ем саят экен, э? Жүгүрүштөрү кандай? Чуркаш жакшы, топторго салына элекпи? Салынтат. Майдараак улактарга. Үйүргө жүргөнмү? Койлу элек үйүргө дагы. Минилип эле жүргөн экен. Жаңасы баасында 150 000 сом деди. Телефон номерин калтырып өтсөк ээсинин 0776 менен 15 54 12 номерине кайрылып байланышсаңыздар болот. Мына бурчу көрөлүчү бурулгандарында. Бою канча чыгат бою? 60-ка жетпейт, 1.55'ин тегереги окшойт. Карат, бул ушул жерде баа болуп турат. Учурда 138 000 сом базар баа беришип атат. 6 жашарат 85 000ге кеттиби? 85 000 сом мына базарда сатылды. Сатылган бааларды көбүрөөк көрсөтөлү сиздерге. Реалдуу баалар чыгыш үчүн. Не рабочий ат беле? Рабочий ат. Базарды кызытышты бул жерде. Карат мына баасы 140 000 сомго чыкты. Үйүрдүн аты экен. 5 жаштагы. Бул атты көрдүңүздөр, бою канча чыгатмын? 65, бою 1.65 экен. 140 000 сомго берилбеди базарда. Үйүрдүн аты экен, үйүргө ушундай сындууга тиздегендерге ээсинин номерин да калтырып өтсөк. 996 коду менен айтып коюрайын. 708 менен 08 0708 менен 16 17 00 номер менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Ат чаккан болсо ээси менен байланышып, баасыны келишип алыңыздар. Бул тай 300 000 сомго мына базарда сатылды. Вакыт берге. Берге. Ошондо 06 17 болсо 2017 экен да. Бул атты аралаштырып аттар тартып кеттибиз. Канча жашмын жашы? 6 жаш. Рабочий же универсалбы бул? Универсал. Улагы дагы, иши дагы, өзүнө жараша улагы бар. Иши бирок гарантия, ишине жооп экен. Баасы канча? 100 000 сом. Кем болот? Телефон номер 0505 17 04 88 номерине ээси менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Эми бул тор атты да көрсөтүп кетебиз. Рабочий аттарды көп сурашып атат. Бул рабочий кандай эми? Рабочий теке улагы бар. Рабочий теке улагы бар. Баасы канча бул аттын эми? 100 000 сом. Канчага бербедиңиз? Бербеген боңузду айтыңчы. 82 000 сомго берилбеди. Эми байланыш үчүн телефон номерин калтырып өтөм ээсинин. 0772 менен 15 19 73 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот экен. Рабочий ат издегендерге. Бул сатылды. 74 500ге кетти. Жаш кандай экен? Жаш 6 жашар. 6 жашар, 6 жашарат. Рабочий окшойт да. Түшө аттады. 74 500 сомго мына сатылды. Бул көк ат баа болуп турат. 80 000 сом баа болуп турат.
Жаш қандай екен мұның? Жазға 4. Жазға жаңасы екен. 80 000 сом баға болып тұрады. Бұл аттағы қызу баға болып жатады. 80 000 баға беріп жатышат ушул атқа. 10 жаштағы ат екен, үйірдің ат екен, теке улақты тытат деді, каравандың ат екен. 120 000, бағасы 120 000 екен, 10 жашар үйірдің атының. Кеми болады екен туғандар. Иесінің телефон номерін қалтырып өтемін теке улаққа, үйіргі ат іздегендерге. 0773 менен 35 16 74 номері менен иесі менен байланысаңыздар бола тұрматты көрушілер. Теке улақты тытат дедесі. Бұл көктің бағасыны 85 000 деді. Жашычы? Жазға 5 бе? Жазға есеуіне 5 жаш екен да? Рабочий ат бі? Іштетілген бі? Рабочий ат іздегендерге бағасын 85 000 кемі бар деді. Иесі менен байланышасыздар, чақан ат іздегендер телефон номерін қалтырып өтсек? 0779 менен 47 0043 номері менен иесі менен байланысаңыздар болады екен. Сынды аттың бағасыны 250 000 сом деді. Базар қанша берді мұшыл атқа? 130-ға келді бе? 130 000 сомға берілбептір. Бұл пародасы қандай мойындар ұзын? Пародасы білбеткен. Точно малмат жоқ пародасы туралы. Бойы 1.65 шығып болады екен, 67. Бойы 1.67 екен. Жерде қашқа. Жашычы жашы? Жазға 2 асы. 5 жаш. Бұлақа чауылған ба? 1-2 чауылған. Кіріп шығышы жақшы ба? Кіріп шығышы жақшы екен. Ұшындай ат іздегендерге. Иесінің телефон номерін қалтырып өтөз. Сұяқтары таза екен, Сорулары да жақшы. Сыны келішкен ат екен. 130 000-ге берілбептір. Телефон номерін айтып өтсек иесінің. Қолға жоғышылау? Аял кішілерлі қарай ба? Аял кішілерлі қарай еткен. Еме иесінің номерін қалтырауыз. Неге? Ескерте кетеміз, бұл аттың номерін қалтырайлы десек, қарадары бар екен. 130 000 сом мына баға алып тұрады екен. Бұл қашқа аттың бағасыны 100 000 деді. Жашычы? 4 жашар, жаңасы үй. Болды 4 жашар? 4 жаштағы ат екен. Несі бар мұның 4 жашар аттың? Іше улағы бар. Универсал ат екен да, мұндайша айтқанда. Иесінің номерін айтып өтсек, 100 000 сом қаншаға берілбеді? 83-ге берілбеді. Номерін айтып қалтырып өтсек? 0507 06 06 58 номері менен байланысаңыздар болады. Азыны ем сайып аштап тұра. Арзанырақ ат іздегендерге мына бағасына 60 000 деді құнан. 2 жаштағы құнан екен. Енді оқаттан бар екен 60 000 деген баға. Қаншаға берілбедім? 55-ке. Телефон бар ба? Бар. Түшіп береді екен 60 000 деген құнандың. 0222 менен 25 07 номеріне иесіменен байланысаңыздар болады екен. Үйде дағы бар ба? Адрес қандай болып болады онда? Адрес Төлөс. Ноқат районы Төлөс айлы өкметі өрнөк айлы. Мында қылып төрт егесін. 4 жаштағы атқа жаңасы 95 000 сом баға беріп тұрышады. Бұл еме өспірімдердің қатарына келіп қалдық. Өспірім тайдың бағасына 120 деді. Қаяқтан алып келінген? Жашы қандай?
Полторашка Бишкектен алып келинген. Полторашка Бишкектен алып келиптир. Баасы 120 000 сом. Кеми бар деди, ушундай өспүрүм издегендерге ээсинин номеринде калтырып өтөбүз. Эми ээсинин номерин айтып өтсөк, 0776 менен 50 02 06 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот ушундай өспүрүмдөрдү издегендерге. Бул өспүрүм тууралуу акжал өспүрүм, акжал кашка өспүрүм тууралуу маалымат алсак, жаш кандаймын? Жазга 3. Жазга бышты. Кунан. 3ке чыгат да. Азыр кунан экен. Азыр 2,5 жазга майларга 3ке чыгат. Майларга бышты болот экен да. Баасын канча дейсиз мунун? Баасын 300 деп атат. 300. Келишим багыласыз. Жакшы эле түшүп бересиз, ширин кылып. Сүйлөшөбүз деди. Пародасын айтып кетели. Бул эми Абакан деп атам да. Абакан. Арлы Орлаш. Абакан Арлы Орлаш сизге келгенби бул? Түз алып келгенсизби же? Промой Бишкектен алып келгем. Бишкекке келип түшкөндө алгансыз. 1 жыл болду алган. 1 жыл болду. Тайында алган экенсиз да? Мынке ушундай өспүрүм издегендерге ээсинин номерин дагы калтырып өтсөк эми. Абакан пародасында. Номериңизди айта бериң. 71 менен 0771 менен 85 71 71 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот экен. Колго жоошо элеби, жооштугу? Минилген эмес. Минилип үйрөтүлө экен. Бу Данчак Ростовдон алып келиптир. Мындай номерлер менен ошондо 05-19 болуп турат. 2019 экен да. Кунан болот экен да. Ошондо 05 болду, майда кунан болуп калабы? Майда 2 жаш болуп калат экен Данчак. Баасын канча десем бу Ростовдон? Данчактын баасыны 200 000 сом деди. Ээси менен түз байланышууга номерин дагы калтырып өтөбүз. Данчак пародасында өспүрүмдөрдү издесеңиздер. Телефон номерин калтырып өтсөк 0776 менен 80 16 86 номерине кайрылып ээси менен байланышсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Бу карат баа болуп турат. Бу карат канча болуп атат экен? Бул 167 000 сомго алыныптыр. Каратка 105 000 сом баа беришти. Бул тай сатылыптыр. Жаш кандай экен өзү? Полторашкабы? 140ка кеттиби? 140 000 сомго сатылыптыр тай. Бу алынган тайларды көрсөтүп коелу. Бардыгы эркек тайлар экен. 35 000 сомдон түшүптүр алынып. Ушундай кеткени менен кулундар. Бул тайды дагы көрүп кетели. Жаш кандай мунун? 2 жашта шута, 2 жаш болуп калыппы. Пулучу пулу баасы. Баасы 90 000. 90 000. Базар канча бердим? 60ка берилбедиби? Базарда 60 000 сомго берилбептир. Бул канчага келди? 45ке. 45ке берилбеди. 45 000 сомго бул кулун окшойт бул. Берилбептир базарда. Бу кара тайды тууралуу маалымат алсак, канча жаш бул? Жазга быштыбы? Баасычы? 67ге бербейт. 67ге? Так. Телефон номерди? 0770 менен 65 05 06 номерине кайрылсаңыз болот. Ушундай өспүрүм
тай издегендерге эти жакшы экен. Минилгенби? Минилип үйрөтүлгөн даяр тай издегендерге. Бул канча 1 жашар 3 айлыкпы? Баасы канча Бишкектен келген өспүрүмдүн? 80 кем. 80 кеми бар. Канчага берилбеди эми сыр болбосо базарда? 65'ke var. 65ке барды. 65ке барыптыр, берилбептир. Бишкектен алып келинген өспүрүм. Эми ээсинин номерин да айтып өтөм. Булактары да жакшы экен, Башы телефон номерин калтырып өтсөк 0706 менен 500 500 348. 348 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эми бул минилип турган көк тай экен. Жаш кандай жашы? 3 быштыбы? Быштынын баасы канча экен? 150 кем бар. Реально бербегениңиз канча болду? Келгени 120 чыктыбы? 120 миң сомго берилбептир. Ээсинин номерин да айтып өтөм, ушундай бой бийик экен. 1.63. 1.63 экен бойу дагы. Путу кол таза. Ээсинин номерин айтып өтсөк 0778 менен 39 13 39 номерин менен ээси менен байланышсаңыздар болот. Бурул түстөгү 5 жаштагы ат алыныптыр. Эмнеси бар экен мунун? Ulak işi var. Улак иши бар. Төлөс айыл өкмөтүнө калды ат. Айтамга баасы канчага бүттү ошондо акыры? 110 миң сомго бүтүптүр. Бу каракунан экен, сынына келишкен. Соруларынан тартып көрсөтсөк 25 майга 2 жашар болот экен. 150 120га берилбептир да. Ушундай өспүрүм издегендерге 0779 менен 73 89 89 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот экен. Кунанды көрүңүздөр, жакса чаласыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Биз ушуну менен ноокат жергесиндеги чыгарылыштын соңуна чыгабыз. Саламатта калыңыздар, лайк басып видеолорду бөлүшүп коюңуздар.